Анда урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселе көтөбүз. Ысык көл экологиялык, экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окуя киргизилет. Демилгечилер биздин коллегалар Түлөбаев, Балбак Зарлыкович, Сатыбалдиев Элмузар Акиевич, Сыдыков Бактыбек Үсенович. Баяндамачы Балбак Зарлыкович, сөз сизге берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ысык көл экологиялык жана экономикалык туруктуулугу өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Муну эми буяктан окубай эле кыскача эле айтып түшүндүрүп берсем. Биринчиден, жер сатылбайт. Жер кодексинде белгилүү, жарандар, чет өлкөлүк жарандарга жер сатылбайт, жер кала берет. Мисалы, Бишкек шаарында жана башка райондордо, башка областтарда чет өлкөлүк жаран келип туруп, жерди убактылуу мөөнөтү менен алып, анын үстүнө үйдү салып туруп, мүлкүн сатса болот. Бирок Ысык көл областында мындай болбой калган да. Эмне себептен болбой калган, кандай себептер менен болбой калган биз түшүнбөйбүз. Ал эми биздин жарандар дүйнөлүк, мисалы Ниццадан, Анталиядан кыргыз жараны барып, курортный зоналардан мүлк алса болот, а биздин Ысык көл областында андай болбой калган. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетейин. Айыл чарба багытындагы мамлекеттин менчигиндеги жерлер негизи эле жер, дагы бир жолу айтайын, жер сатылбайт, бирок үстүндө курулган пансионаттардан, ар кандай квартиралардан чет өлкөлүк жаран келип мүлк алса болот. Биз ошону гана башка жерден, Кыргызстандын башка аймактарында болгондо Ысык көл областы үчүн гана берип коюңуздар суранып атабыз. Себеби бул туризм инфраструктурасын өнүктүрүүгө, туризмди өнүктүрүүгө бир багыт ачат, бир алдыга дагы жылыштар болот деген ойдобуз. Эми бир мисал айтайын. Аэропортко, Манас аэропортуна келип түшкөн, мисалы, Бостериде 2 комнатасы, квартирасы бар бир казак жараны Ысык көл Бишкек аэропортуна келип конгондон баштап, Ысык көлгө чейин бардык жерден өзүнүн акчаларын коротушат алар. Бензин төлөйт, жолдон тамак ичет, көлгө түшөт, көлдөн чыгат, ошол элдин жумурткасын алат, продуктун алат, азык түлүгүн алат, ар кайсы чыгат, Семеновскийге барат, Караколго барып ашленку жейт, ар кандай. Эми ошол эле бир эле адам Ысык көл областында канчалаган туризмге өзүнүн акчасын салымын кошот. Элдер биз туризмди тартыш үчүн бирден бир себеби ушул мүлк ээлерине уруксаат берип койсоңуз деген ойдобуз да. Еще андан тышкары Ысык көлдө азыр көптөгөн туристтик жерлер салынып атат. Кандайлаган мына мисалы азыр Каркырада, андан кийин Ысык көлдүн жээгинде туризмди отелдер, башка гольф клубтар, ар кандай нерселер салынып атат. Ошого да бул чет өлкөлүк жарандарды инвестицияны тартууда бир кандайдыр бир жардам болобу деген түздөн түз оюбуз бар. Экинчиси, мына президенттин указы чыккан пляждарды ачуу боюнча. Ошол пляждарды ачуунун ушул жерде мыйзамда кээ бир жерлери бар экен, ошолорду алып коюшубуз керек болуп атат. Президенттин указына төп келтиришибиз керек болуп атат. Президент указ чыгарды, бирок бул мыйзамда, ошол указга бул мыйзамда жазылып калган, биз ошону гана алып коюуну сиздерге сунуштап атабыз. Кыскача айта турганым ушул, урматтуу депутаттар. Ысык көл областынын туризмди өнүктүрүүдө бул чоң салым кошот деген ойдомун. Колдоп берип коюңуздарды суранам. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Балбак Зарлыкович, сиз айтып атасыз, мына пляждарды азыр билесиз да, эч кандай тоскоолчулук жок, бардыгы өтө алат, туурабы? А бирок ошол эле кезде ал жерде бир көйгөй жаралып атат да, алар каралбай калды. Мына биз өзүбүз деле байкап атабыз, мурдагындай болуп, ал жерде баягы тосук болгондо, ошол жерде ошол пансионат өзү тазалачу. Азыр вообще эчим карабай калды. Ошол маселени кантип чечебиз деп, бул мыйзамда ошону киргизсек болобу? Элдар Нурланович, бул президенттин указы чыкканда. Биз ошол указдын негизинде бул жердеги статьяларды гана алып коюп атабыз. Эми пляж мисалы мен жеке сиздин оюңузга мен жеке оюм менен айтып берейин. Ысык көл областында губернатор болуп иштеп турганда мен мындай баштаган бир ишти. Муниципалдык пляждарды ачыш керек. Ар бир пансионаттын жанында муниципалдык пляждар бар. Өкмөт, эгер биз бизнести колдойлу десек, бизнеске жардам берели десек, ошол муниципалдык пляждарды өзүбүз карап, өзүбүз иштетип, бизнес иштеткенде эле ошол муниципалдык пляжды иштетсек гана биз иретке келтире алабыз.
Ал эми частный бизнес өзүнүн жолун өзү таап алат. Биз альтернативалык жанында любой пансионаттын жанында муниципалдык жерлер бар. Ошону биз туура жакын иштетишибиз керек да. Муну губернатор кылыш керек, ошол райондун акими кылыш керек. Анан жана туризм фонду деп азыр Кудурет Тайчабаров назначение болбоду, ошол фонд аркылуу жардам беришибиз керек буларга. Ошондо гана алдыга жылабыз. Балбазарлыгыч, маселе башка да болуп атпайбы? Бул жерде каражат да болуп атпайбы? Ошол каражат жок болуп атпайбы эч кимисинде? Каражат бар. Ысык көл өнүктүрүү фондуна 800 миллион сом жатат. Анда ошолордон бөлүп туруп ошол конкретно ал жакта болсо техника алып бериш керек. Ар бир пляжга ал билесиз да протяженности канча? 100 километрге жакында. Ошолорго бөлүп ар бир мына чоплантага өзүнчө бир техниканы алып берип, теге бостерге өзүнчө тазалаш керек да аларды. Ал каралбай калып атпайбы? Ошондуктан мен сизге айтат элем, ушуну коргоо боюнча дагы, ушуга коопсуздук боюнча дагы киргизип койсок да жакшы болот да, муга киргизсек болобу азыр урматтуу? Мен мыйзам авторлорунун бири катары айтып коеюн. Буну Балбазарлык туура айтты, буну жергиликтүү бийлик өзү кылат, бирок биздин мыйзамга bunun тиешеси жок. Бирок кааласаңыз, Элдар Нурланович, экинчи окууга сунушуңузду бериңиз кат жүзүндө. Ушуну карайбыз. Рахмат Көтөргөн маселе абдан туура. Анан мен айтып Бирок каражат бар көлдө. Эгерде биз могу мыйзамды кабыл алсак, көлдүн каражаты bundan да көбөйөт.